Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыздардын диний ишенимдери. Сабактын максаты кыргыздардын диний ишенимдери жана диний маданияттын социалдык өнүгүүдөгү ролу менен таанышасыңар, маалыматтарды классификациялап, сынчыл ой жүгүртөсүңөр, динди адамзат маданиятынын ажырагыс бөлүгү катары урматтап, толеранттуулукка тарбияланасыңар. Балдар, дин деген эмне? Дин адамдардын Кудай менен болгон өз ара жана жаратылыш менен болгон байланыштарын жөнгө сала турган эң адилеттүү мыйзам. Ишеним менен сыйынуу адам баласы жаралгандан баштап чогуу келе жаткан өзүнчө сезим, туюм. Адамда ар качан жана ар жерде кандайдыр бир улуу, күчтүү, кудуреттүү затка баш калкалоо, ага таянуу, ишенүү жана андан жардам тилөө муктаждыгы болот. Адам баласы денеден жана рухтан турары жалпыга маалым. Андыктан дененин муктаждыгы болгондой эле рухтун да муктаждыгы бар. Рухтун муктаждыгы бул динге тиешелүү. Ошондуктан кыргыз эли ислам динине чейин көптөгөн диний ишенимдерге ээ болушкан. Жана алардын айрым көрүнүштөрү азыр да каада салттарда, ырым-жырымдарда кездешет. Кыргыздардын исламга чейинки диний ишенимдери тотемизм, жаратылыш кубулуштарына сыйынуу, анимизм, фетишизм, шаманизм. Эми балдар, биз булардын ар бирине токтоло кетсек. Кыргыздардын диний ишенимдеринин эң алгачкы формаларынын арасында тотемдик түшүнүк болгон. Тотемизм жаныбарларга сыйынуу, алардын пирлерин ыйык тутуу. Түндүк кыргыздардын бир чоң уруусунун бугу аталышы кыргыздардын бүгүнкү күндө да өздөрүнүн түпкү теги катары айрым бир жаныбарларды урматтаганын айгинелейт. Кыргызда жылкынын пири камбар ата, койдуку чолпон ата, төөнүкү ойсул ата, уйдуку зеңги баба, эчкиники чычаң ата, канаттуулардыкы буудайык, курт кумурсканыкы кара чаян деп айтылат. Кыргыздар кандай жаныбарларга сыйынышкан? Кыргыздар бүркүткө, карышкырга, тоо текиге, ак тайлакка, ак илбирске, жыланга, аю жана башка жаныбарларды ыйык тутуп, аларга сыйынышкан. Диндин эң байыркы формаларынан болгон тотемизмдин элементтери Манас эпосунда да кездешет. Мисалы, чыйырды Манас боюнда бар кезде жолборстун жүрөгүнө талгак болот. Кээ бир окумуштуулар бул жерде жолборс тотем катары бааланат деген пикирди айтышат. Кыргыздарда жаратылыш кубулуштарына да сыйынуучулук болгон. Кыргыздарда эң башкы кудай катары асман эсептелинип, асмандын руху Теңир ата деп айтылган. Ошонун менен бирге эле айга, жылдызга, тоолорго, жер сууга, көлдөргө, таштарга жана отко табынып, буларга сыйынууда курмандыкка мал союшкан. Кыргыздардын түштүгүндө жашаган эл байыркы замандан бери эле Сулайман тоону ыйык тутуп, сыйынып келишкен. Ислам дини чыккандан кийин бул тоо Фергана чөлкөмү үчүн экинчи Меккеге айланган.
ошондой эле мазарларга табынуу да жерге сууга сыйынуудан калган десек жаңылышпайбыз. Кыргыздардын дагы бир ишеними Умайене ишеними. Теңир Ата асмандын кудайы десе, анын жары Умайене деп эсептешип, Умайене бүтүндөй элди, үй бүлөнү, өзгөчө жаш балдарды колдойт деген ишеним болгон. Азыркы мезгилде деле байбичелер бала бакыраны эмдеп, жүрөгүн көтөрүп, бешикке салганда менин колум эмес, Умайененин колу деп ырымдап айткан учурлар кездешет. Шаманизм. Кыргыздардын көз карашында маанилүү орунду ээлеген. Кыргыздар шаман эркектерди бакшы, ал эми шаман аялдарды бүбү деп аташкан. Бакшылар жиндердин жардамы менен жандуу ооруларды дарылап, көз ачыктык кылышкан. Кыргыздар шамандарды фагюнен деп да аташкан. Фагюнендар ар жылы музыканттарды топтоп, көңүл ачышкан. Музыканттар ойноп атканда фагюнун эстен танып, ушул жылы эмне болорун айтып беришкен. Анимизм. Ата-бабалардын арбактарына сыйынуу. Ата-бабалардын арбактары уруусун ар кандай жамандык, кырсык, душмандардан коргойт деген ишеним болгон. Бизге белгилүү болгондой, ата-бабалардын арбактарына сыйынуунун негизин ата-бабалардын жаны реалдуу жашайт деген анимисттик көз караш түзөт. Бул сыйынуу коомдук өнүгүүнүн патриархалдык уруулук коомуна тиешелүү. Себеби бул мезгилде уруунун аксакалдары жогорку сыйырматта болуп, алар өлгөндөн кийин дагы өздөрүнүн уруусундагы адамдардын турмуш тиричилигинин баарын көрүп, аларды колдоп турат дешкен. Арбактарга сыйынуу бул диндин алгачкы формаларынын бири болуп эсептелинет. Арбактарга сыйынууга кыргыз коомунда байыртадан өзгөчө орун, маани, маңыз берилип келген. Ата-бабалардын арбактарына арналып кыргыздарда байыртадан элге чоң аштар берилип, алардын арбагына багышталып курмандыктар чалынган. Ислам дини кабыл алынгандан соң аларга арналып Куран түшүрүлгөн. Фетишизм. Жансыз предметтердин культу. Аларга сыйынуу. Аларды табигаттан тышкаркы күчкө жана сыйкырга ээ деп эсептешкен. Анын сакталган калдыктары катары тумар жана көз мончок эсептелет. Азыр деле көз тийүүдөн сактайт деп көз мончокту, ар кандай жамандыктардан коргойт деп тумар тагынгандарды көрүүгө болот. Ислам дини качан тараган? Азыркы Кыргызстандын аймагында ислам дининин таралышы 9-12 кылымга таандык. Бирок кыргыздар алгачкы диний ишенимдерин 16 кылымга чейин гана эмес, андан кийин да узак убакыттарга чейин кармап келишкен. Осман түрктөрүнөн чыккан Сейфи кыргыздарды мусулман да, капыр да болгон эмес деп жазган. Махмуд ибн Вели кыргыздарды капырлар деп атап, алар өлкөгө өзбектердин келиши менен мусулман болуп калышы ыктымал деген. 17 кылымда Теңир Тоолук кыргыздарга жунгарлардын бир катар кол салууларынын мезгилинде кыргыздардын бир бөлүгү мусулман калкы жашаган Фергана өрөөнүнө жана ага тутумдаш тоолуу райондорго оошуп отурукташуусуна байланыштуу мусулман дини кыргыздарга кеңири тарала баштаган. Жаңы чөйрөдө кыргыздар жаңы динди да тез кабыл ала баштайт. Бирок Шуңгар хандыгы кулагандан кийин кыргыздардын мурдагы жашаган жерлерине кайтып келиши менен алардын мусулмандашуу процесси кайрадан солгундаган. Кыргыздардын арасында ислам дининин өтө кеңири таралышы Кокон хандыгынын учуруна туура келет. Анткени динди таркатуу Кокон башкаруучулардын саясатынын бир бөлүгү болгон. Кыргызстандын аймагындагы стратегиялык мааниси бар жайларда чектер курулуп, мечиттер салынып, кокондук молдолор мечиттерди тейлей баштаган. Кыргыздар алгач мусулман дининин 5 парзын бирин да толук орундатышкан эмес. Бул 5 парз. Биринчиси дин тутуу, экинчиси намаз окуу, үчүнчүсү орозо кармоо, төртүнчүсү садака берүү, бешинчиси ажыга баруу.
Ошого карабастан 19-кылымда кыргыздар маңызын терең түшүнбөсө да, исламдын негизги ырым-жырымдарын өздөштүрө баштаган. Балдар, менин силерге бышыктоо үчүн берилүүчү суроолорум бар. Кыргыздарда ислам динине чейин кандай диний ишенимге ээ болушкан? Тотемизм, анимизм, фетишизм, шаманизм деген эмнени билдирет? Жаратылышка сыйынуунун азыркы мезгилде калдыктары барбы? Ислам дини азыркы Кыргызстан аймагында канчанчы кылымдарда тараган?